Саламатсызбы, Белек мырза? Саламатчылык. Мына эми шайлоого саналуу күндөр калды. Учурда даярдыгыңыздар кандай? Сиздердин Багыт саясий партиясы башкаларга караганда анча таанымал элек партия. Бирок эл кандай кабыл алып атат? Жаңы жүздөрдү, жаңы партиялар деп атышат. Ошол учурда кайра дагы ошо жаңы партияны эл тандайлабы? Кимдер экенин ушундай кыска убакыт ичинде таанып бүтүшөбү? Биз өтпөйбүзбү деген да суроолор болуп аткан жокпу? Же болуп атабы? Ошо боюнча сөз учуңун баштасак. Азыр эми шайлоо башталгандан бери биз башталганга чейин биз ким элек? Азыр андан кийин жума сайын биз өзүбүз сурамжылоо жүргүзүп, Кыргызстан боюнча азыркы ситуацияда биз кандай орунда бартабыз деп өзүбүздүн ички анализ жүргүзүп турабыз. Анализдин жыйынтыгы боюнча тилекке каршы жакшы результат болбой эле. Себеби биз партиябыз жаңы болгону, бараткандардын жаңы жүз болгону бир аз ошол жактан кыйынчылыктар жаралып атат. Бирок кандай десек, биз жанагы өзүбүздү таанытуу ылдамдыгы деп коет го. Таанытуу ылдамдыгынын ичинде факторлорду караганда ошо үгүт материалдары, ошо элге жеткизүү жолдорун биздики тилекке каршы аз болуп калган үчүн, каражатка байланыштуу аз эмес, бир аз жеткиликтүү болбой калган үчүн ошол жолдордун азын эле тандап алдык. Ошо азга карабай биз жакшы результат берип атабыз деп ойлойбуз. Анан бул жакта эң башкы маанилүү нерсе элге кандай жетип атабыз. Элге сапаттуу жеткенибиз биз үчүн маанилүү. Азыркы келген ошо сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча бизге келген жыйынтыгыбыз жакшы. Бизди тааныгандар 90%, 90% дээрлик, 90% бизди жакшы кабыл алып атат. Эгерде ушул темп менен биз кете берсек, буюрса биз мына 15-ден кийин жана 20-сынан кийин уже өзүбүздү агит стратегиябызды өзгөртөбүз. Себеби буга чейин башкалар кандай кылып атат, алар дагы изилдеп атабыз. Жакында Кудайым буюрса жакында жыйынтыгы менен таанышып, кайра талапкерлерибизге башка жолдорду айтабыз. Сиздердики негизинен башкалар сыяктуу шаардын калаасына, калаанын борборуна же болбосо айылдын борборуна бадырайта илип койгон баннерлер байкалбайт. Же болбосо кыдырып баягы жылдагыдай тараткан жанагы кагаз чакырыктары, кези журналдар жок экен деп айтып атышат да көп нерсе. Социалдык тармак аркылуу эле үн жеткирүүгө болобу? Сиз мына чет өлкөдө жүрүп келдиңиз, мүмкүнбү ушундай жол менен деле баягы элдин ынандырып, элдин бир добушуңду жеткирсең болобу деген дагы суроо турат да? Ооба, бул ушул суроого биздики көбүнчөсүндө буга чейин колдонуп келген традиционный методдор деп коет. Көбүнчөсүндө ошол агитаторлорду жалдашат. Агитаторлор аркылуу ошо үгүт материалдарын элге берип, өзүлөрү тууралуу айтып берип, бетме-бет сүйлөшүп, тааныштыруу. Бул азыркы карап аткан, азыркы алдыга кетип аткан партиялардын баары тең ошо традиционный метод менен кетип атышат. Алардын жыйынтыгы жакшы эле, Кыргызстанда көнүп калыптыр ага. Элге толугу менен жетпесе дагы жеткизип атышат. Бирок биз онлайн форматта мына 21-кылымдын жаңы методологиясы менен кыймылдап аткан үчүн биз агитатор жалдай тургандай каражатыбыз жок, мүмкүнчүлүгүбүз чектелген болгондуктан биздин азыр агитаторубузду общий санасак бир 20-га жетпейт Кыргызстан боюнча. Башка партиялардын бир райондук бюджети биздин жалпы Кыргызстан республика боюнча бюджетибизге барабар болуп атат да. Ошого ылайыктуу биз онлайн форматты тандап алганбыз. Онлайн форматтан успешный болдуңуздарбы десе, буга чейин башка жолдор барбы десе, акыркы Германиянын эле шайлоосун карайлык. Ал жакта билбордтор, ошо баннерлер илинген жок, аябай аз болду. Себеби элдер ошо пандемиядан кийин үйүнө отуруп калган үчүн. Былтыркыга караганда бул жылы интернет колдонуучулары көп болгон үчүн, саны өскөндүктөн ошо Германиянын эле биз жолун тандадык. Азыркыга чейин результат биз күткөндөн жакшы болуп атат. Демек анда ушул жаңыча кадам менен иш жүргүзүү аракетин көрүп аткан экенсиздер. Ошо багыт деп да атыңыздар айкашып турат. Жаңы багыт менен иш жүргүзүп жүрө берсеңиздер, балким ошо биздин эл дагы ошого көнүп, туура кабыл алып, каражат сөзсүз эле чөнтөктүүлөр эмес, акылгөй, кесипкөй, өзүңүз сыяктуу бир эл үчүн ушундай кызмат кылсам деген даяр турган тажрыйбалуу жаштар келсе, албетте бул элдин чыныгы тандоосу болот деп мен дагы ойлоп атам. Эми сиздер эгерде чын эле элдер туура тандап сиздерди кабыл алса, депутат болуп барсаңыздар,
сиздер жанагы 5 көйгөйдү камтыган программа менен чыгып атпайсыздарбы? Ошонун ичинде элдин арасында каачылык, кымбатчылык деген нерсе башка орунга чыгып атат да. Шаар тоолобу, же болбосо айыл жергесиндеби? Ошону тегерегенде айтып кетпейсизби? Ушу маселени кандай кылып жөнгө салууга болот? Бул кымбатчылык биз акыркы опростун ошол эле сурамжылоодо 7 облустта тең бирдей көйгөйлөрдүн бирөөсү кымбатчылык болчу. Биз 2-нчи орунда болчу, 1-нчи орунда жумушсуздук болчу. Бул кымбатчылыкка караганда биз дүйнөлүк практикада да кандай колдонулду? Дүйнөлүк практикада ушул убакка чейин кымбатчылык барбы же биз деле кымбатчылыкпы деген суроону койгонбуз. Бардык жакта эле кымбатчылык эмнеден? Былтыркы пандемиядан кийин дүйнөлүк өндүрүм азайып калды. Суроо талап деп коелук, немесе суроо талап болгондо былтыркы жана буга чейинки болгон талап өзгөргөн жок, ошол эле бойдон келатат. Бирок кайра эле ошо өндүрүмдүн азайып калгандыгынан айынан же ошонун кесепетинен дүйнөдө азыр азык-түлүк тартыштыгы жана башка тартыштыктар жаралууда. Бул ошо пандемияда көп иштебей калды. Плюс мындан дагы эң көп түшүнбөйт, бирок бул жакта жанагы supply chain деп коет, цепочки поставки, товардын жете турган нерсеси. Дүйнө глобализация болуп кеткенден кийин, глобалдашып кеткенден кийин бир продукты чыкканда ар кайсы өлкөлөрдөн куралып биригип чыгып атат да. Анан ошол цепочки поставки аксап калды. Акыркы болгон окуяда биз ошону көрүп атабыз, эң чоң проблема катары. Анан кымбатчылык болгондо биз эле болбогон үчүн, дүйнөдө болуп аткан үчүн азыр бул жакта кымбатчылыктан мурун азык-түлүк коопсуздугу турат. Ошо кымбатчылыктын ичинде эле карасак болот бул маселени. Эгерде эмки жылы жана мындан кийинки жылдары ушул темп менен кете берсе, анда Кыргызстан кандай болот? Элдин сатып алуу күчү азайып калды, кымбаттап кеткен үчүн. Муну биз ошол дүйнөдө болуп аткан, муну өзүнчө кийинки акча тууралуу айтып атканда инфляция жана аябай эле былтыртан бери аябай көп акча басылдымы пандемия учурунда. Ошол Америка болсун, Евросоюз болсун, Япониянын банкын деле карадык, Швейцариянын банкын карадык. Бардык тең Кыргызстан деле андан кем калган жок, Россия деле кем калган жок. Аябай рынокко аябай көп акча чыгып кетти да. Тейперинг деп коет, QE деп коюшат, эми бул терминдердин элге жалпак тил менен айтканда, азыр рынокто аябай чоң көп суммада акча бар. Анан муну кантип билип койсок болот? Ошол эле продукттун баасын алтындын баасы менен салыштырып көргөндө экөөндө көп деле айырмачылык аябай көп эмес. Ошон үчүн бул кымбатчылыкты алып келген бул инфляция болуп атат. Анан дүйнөдөгү өндүрүмдүн азайышы жана жеткирүү цепочкасындагы аксак кемчиликтер деп биз системалуу түрдө бул ушул жыйынтыкка келдик. Анан бул жыйынтыкка каршы биз кандай күрөшөбүз? Мунун жолдору программабызда жазылган. Анда бул боюнча биз кененирээк дагы кийинки программабызга киргизип бир талкууга койсок болот экен. Бул абдан чоң маселе албетте. Дагы бир элдин арасында айтылып атканы, мына жөнөкөй эле биз азыр эшикке чыккандагы тиричиликти, жол кыймылын алып карасак, тыгындардын көп болуп атышы, автомашиналардын көбөйүп кетиши, анан бул бензин маселеси дагы айдоочуларды тынчтандырып атат. Мынакей чукул арада эле 15 сомго чыкты маршруткага, маршруттук автоунааларды айдоочуларга элдер 15 сомдон төлөп баштады. Ошого карабай аз деп айтышат да. Транспорт аз, күткөндөр көп. Ушундай кыжаалаттык башталды деген бир ушундай бир тынчтануу болуп атат. Ушул жагдайды кантип жөнгө салса болот деген ойдосуз? Азыр бул жакта жалпы нефтинин кымбатчылыгы тууралуу кеп болуп атабы? Бул нефтинин кымбатчылыгы Кыргызстанга караганда бул дагы ушул дагы бул дүйнөлүк көйгөй. Бул бизде эле эмес, дүйнөдө кымбаттап атат нефтин. Ошо Brent анан сырьё нефтинин баасы деп бизге бөлүнөт. Акыркы 3 жылдагы эң кымбат ушул күндөрү болуп атат. Буга эмне себеп болуп атат? Дүйнөдө ошол эле ковидтен кийинки, пандемиядан кийинки кайра өндүрүмдүн жанданышы, кайра мурунку калыбына келүү аракетинен болгон үчүн спрос деп коет, талап күчөдү. Экинчисинен ошол эле инфляция, аябай көп акча бар. Анан ошого жараша бензин кымбаттап кетти да, бензин эмес, жалпы эле. Анан акыркы немебиз бул мезгилдик болушу мүмкүн деп, мезгилдик деп санайбыз. Бүгүнкү күндө эле мына акыркы бир айдан берки биз дүйнөлүк рынокту изилдеп атабыз, кандай болуп атат, каякка барып атабыз депчи.
кыш бул жылы кыш катуу болот деген үчүн азыр былтыркыга салыштырмалуу Евросоюздун ичинде 6 эсе кымбаттаптыр бул газдын баасы. Норвегияны карадык, былтыркыга караганда ал дагы 5 эсе ошо электрик светтин баасы өсүптүр. Бул эмнеге эң мына бирке түндүк полярында жайгашкан ошол Норвегияда суу жок былтыртан бери. ГЭСтер иштебей турат. Иштесе да аздан иштеп атат. Кытайды көрүп атабыз. Уже светтин акырындан кесип үнөмдөп колдонууга өттү. Индияны да көрүп атабыз. Турцияны да көрсөңүздөр болот. Бул эмнеге эми Европаны түшүнсө болот. Бул алар деген газдан алышат да. Көбүнчөсүндө светте гидроэлектроэнергетикадан биз алып атабыз. Алар болсо газдан ошо свет өндүрүшөт да. Газ кымбаттап кеткен үчүн жана спрос талап көп болгон үчүн алардын баасы өсүп кетти. Анан каатчылык электрик жана нефтиге дагы бул таасирин тийгизип атат. Себеби нефти дегенде биз бензин же дизелдерди албайбыз. Буга да газ да кирет, жана башка күйүүчү майларды чогуу камтып алганыбыз үчүн нефтинин баасы өсүп атат деп ушундан жыйынтык чыгарганбыз. Анан эми кыска эле айтып кетсеңиз, убактыбыз аз калды. Дагы бир суроо бар. Могу электр энергиясында кеп кылып калдыңыз. Мына ушул тапта көмүр маселеси дагы чечиле бербей турган кез, баасы өтө кымбат. Кымбат болсо дагы көмүр таппай жүрүшкөндөр болуп атат. Анан могу ошол электр энергиясы дагы үнөмдөө талабы коюлуп атат. Бирок ушул жагдайларды кантип чечсе болот деген дагы бир суроо бар да. Көмүрдүн баасы бизде кымбаттаган себеби балким биздин ички маселе болушу мүмкүн. Жана нефтинин дагы эки жолу бар. Биз экономический жолу бар, анан бир саясий дагы жолу болуп атпайбы? Кээ бир өлкөлөрдө кымбаттаган себеби бул саясий чечим. Себеби көбүнчө могу нефти өндүргөн өлкөлөр өзүнүн как бул нефтилерин как чыгарган өзүнүн продукциясын как рычаг катары колдонушат да. Кыргызстанда көмүрдүн негизи кымбаттабашы керек. Бизде өзүбүздө запас, өзүбүздө өндүрүлгөн үчүн, Кыргызстанда чыккан үчүн запасыбыз жетиштүү деңгээлде бар. Бирок ошол эле жана доставкасында көйгөйлөр бар, ички маселе коррупциялык схема деп айта албайм, балким монополиялык системада болушу мүмкүн. Бирок дүйнөдө кымбаттап аткан себеби бул жанагы ар бир өлкөнүн ошо газ кымбаттап атканда өзүнүн дайыма альтернатива вариантын карашат бул өлкөлөр. Азыр газ кымбаттап кеткен үчүн газдын ордуна көмүргө талап күчөдү. Ошол эле Кытайдагы неме. Көмүр азыр өткөндө эле Глазгоодо болгон окуядан кийин көмүр колдонбош керек, бул деген абаны кирдетип атат деп айтып атат. Бирок ошол эле учурда нефти кымбаттап кеткен үчүн көмүргө болгон суроо талап дагы көбөйүп кетти да. Кыргызстанда ушул көмүрдүн эмесин бул каатчылыкты жоюш үчүн биз кара кечени салышыбыз керек. Кара кече ТЭС деп коет, теплоэнергия станция. Биз ГЭС сыяктуу кара кечени салышыбыз керек. Бул кийинки темада жана айтылган темаларда балким убактыбыз бүгүн тар болуп кетишкен. Бишкектеги биз смог маселесин кантип көтөрөбүз? Мунда дагы биз кара кече ТЭСин дайыма айтып келебиз. Кара кече ТЭСи салынмайынча биз эч качан бул свет тартыштыгын жоя албайбыз. Муну биздин Кыргызстандын өзүнүн ички убагында агентство по продвижению инвестициясында ичинде бар болчу. Кыргызстан маселесинде бул ТЭС, кара кече ТЭСи бул проект бар. Бул жанданмайынча биз келе жаткан суу тартыштыгы, бул экологиялык климаттык өзгөрүүгө биз туруштук бере албайбыз. Ошон үчүн биздин партиянын көз карашы проекти катары биз кара кече ТЭСин салынышын колдойбуз. Муну мамлекет деңгээлде көтөрүшүбүз керек. Сиз ата маанилүү бир маселенин тегерегинде, 2-3 маселенин тегерегинде ой бөлүштүңүз. Биз кийинки көрсөтүүдө дагы сизге бере турган суроолорубуз бар. Ал эми азыр болсо мына шайлоо үгүт иштери ортолуп калган учурда азырынча мына сиздин өзүңүз менен кошо катарлашып келаткан талапкерлерге, мына катарлаштагы 20 саясий партия келатат, аларга карата же шайлоочуларга карата айта турган оюңуз болсо кайрылсаңыз болот. Эми биздин атаандаш деп деле айтпайм, биз коллега деп айтышыбыз керек. Себеби ошол эле 21 партиядан бара турган курамында биз жогорку кеңеште курайбыз. Бул баары тең эртең барганда мамлекет үчүн жана эл үчүн кызмат кыла турган. Биз аларды ошон үчүн атаандаш деп эсептебейбиз. Биз аларды коллега деп, болочокто чогуу иштеше турган биздин досторубуз деп иштешебиз. Баарыбыз тең Кыргызстандын келечеги үчүн, элдин келечеги үчүн деп иштеп жүргөндөр, жана чуркап жүргөндөр. Биз
буга чейинки суроо болуп жаткан жана элдин биздин ошо шайлоочулардын суроосу бол Багыт партиясы өзүнүн программасы өзүнүн жеткиликтүү бир жаңы болгон үчүн бизди тааный алышкан жок. Ар ким өзүңүздөрдүн онлайн болобу кандай болобу суроолоруңуздарды сураңыздар. Кайсы көйгөйгө кандай чечимдериңиз бар, ага кандай ой жүгүртөсүңөр, ошолорду сурасаңыздар, ар бир партияга сураңыздар да. Мисалы ошо каатчылык боюнча, кымбатчылык боюнча биз өзүбүздөн мурун эл аралык практиканы биринчи карайбыз. Азыр жаңы жол салып кереги жок. Жаңы жолдун түзүп кайсы жерден чейиз деп кереги жок. Дүйнөдө салынган жолдор бар. Ошонун биздин маданиятыбызга, Кыргызстаныбыздын шартына жараша ыңгайлуу жолду эле тандап алабыз. Биз ошол жолду эле бул жакка өздөштүрүп модификация кылып алсак, ошол жактан биз утабыз деп ойлойбуз да. Анан кандай суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Балким биз жооп бере албаганына атаандаштарыбыз жооп берет. Биз биргеликте баарыбыз тең элдин көйгөйүн, мамлекеттин көйгөйүн деп чечебиз деп жүрөбүз. Ошонун үчүн аттанганбыз, ошол ниетке да жетели деп жүрөбүз. Кудайым буйрса, жакшы бир элибиз өзүнө жаккан, көңүлүнө жаккан жакшы бир жогорку кеңештин курамасын курап алат деп терең ишенем. Биздин талапкерлер дагы Багыт партиясы катары биз ушул максатта иштеп атабыз. Сөзүңүзгө араласып мен ушу көрсөтүүнүн соңунда айта кетким келип турат. Баягы биздин башында сөз кылып кеттик, өзүңүз айтып кеттиңиз. Биз көбүнчө үгүт иштерин соц тармактар аркылуу жасап атабыз деп. Демек, сиздердин Facebook канал, YouTube, Instagram деген каналдарыңыздар ачылды. Ошол каналдар аркылуу шайлоочулар, сиздер менен каалоочулар, сүйлөшкүсү келгендер суроо жооп иретинде кайрылса болобу? Болот. Биз кандай суроолор болот, онлайн болобу, керек болсо онлайнда жооп бергенге даярбыз. Себеби эл биздин бул баланын чачы узун экен, жакшы экен деп бизди шайлабайт да. Биздин билим деңгээлибизге билет бекен, бул бир нерсе чече алабы деп шайлайт да ошо оюбузга жараша. Ошон үчүн биз толук жеткизиш үчүн кандай суроолор болсо биз жооп бергенге даярбыз. Жакында Кудайым буйрса дебаттар да башталат. Аларга да чыгабыз. Мамлекет түзүп берген мүмкүнчүлүктөрдү толугу менен пайдаланабыз. Себеби биз ошол мамлекеттин берген мүмкүнчүлүгү менен Кудайым буйрса жеңишке жетебиз деп терең ишенем. Сизге рахмат. Уже үнүм да бүтүп калды, уже кыйгырып үгүт иштери башталган үчүн бир аз абанын да сууктугунанбы биз региондордо жүрүп бир аз кыйналып калдык. Ошого жара карабай чакырып кечки түнү болсо да убакыт бөлүп бергениңиз үчүн силерге чоң рахмат. Үнүбүз күчөктү. Биз элге өзүбүздүн идеябызды, программабызды, өзүбүз тууралуу маалыматты элге жеткизгенге даярбыз. Рахмат. Ар бир жолу сизди чакырабыз. Ошону эсиңизге сала кетели. Макул. Чоң рахмат сиздерге дагы.